Ар бирибиз бул жеке жоопкерчилик. Алланын кулу катары, махлуку катары, Алланын бендеси катары ар бир адам өзүнүн ыйманы, этикад, ишеними Алла тууралуу, пайгамбарыбыз тууралуу, ахирет тууралуу, периштелер тууралуу, тагдыр тууралуу, кыямат тууралуу жана амалы өзүнүн бул дүйнөгө Алла Таалам канча өмүр берсе, ошол өмүрдө жакшы иштерди кылдыбы, жаман иштерди кылдыбы? Жакшы иштерди кылуу өзү кыйын. Бирок жакшы иштерди Алла үчүн кылуу андан да кыйын да бул. Ошон үчүн жакшы сөз сүйлөйлү. Каулун ма'руф ва магфиратун хайрун мин садакати ятбаху ада валлаху ганиюн халим. Жакшы сөз кечирип кой деп, ушул жакшыраак дейт садака берип аркасынан ыза бергенден көрө. Бирөөгө пайда жеткирип, бирөөнүн ишин бүтүрүп, бирөөнүн кажетин бүтүрүп, бирөөгө акча берип, зекет берип, үшүр садака берип, белек берип, артынан ыза жеткирип, милдеттенип, ушуга караганда башынан бербей эле кечирип коюңуз деп жакшы сөз сүйлөсө, ушу жакшыраак дейт Алла Таала. Албетте Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, жакшы сөз бул садака деген. Жакшы сөз мекен? Калиматун тойиба садака. Демек жакшы сөздү жүрөгүңдө сактап калба дейт. Ким лайыктуу болсо мактаганга айтып кое бер, садаканы соогун аласың. Жакшы сөздү айтып кое бер. Ичиңде сактап не кыласың аны? Чыгарып кое бер. Садаканы соогун аласың. Ошону да айткың келбей атат да. Албетте бирөө мактоого лайыктуу эмес, ошону мактасаң, абудан коркуш керек. Иякум вал мадх. Пайгамбарыбыз айткан, бирөөнү мактагандан коркула. Ва иякум ват тамадух. Бири-бириңерди мактагандан коркула. Мен буну мактайм, бул мени мактайт. Бул укмушта, бул айтат, бул укмуш, мынанча намаз окуп берген, мынча Куран жатта берген, мынанча деген садака кылып берген, ой, мынча деген жардамдарды берип берген. Бирибизде отуруп алмактай беребиз да. 5-6 отурабыз элдин баарында да. Мактоого лайыктуу, ашым мындай кошпостон, көбөйтпөстөн, апыртпастан, өзүнө лайыктуу мен макташ керек. Ошон үчүн айтат да, берешенди мактабагандык сараңдык. Берешен адам. Ошону мактаган келбей атат да, жүрөгүңөн бир ушундай бир сөз чыкпай атат да, лайыктуу адам болчу. Бул дагы сараңдык да. Андай болбош керек. Шариатта чектерди айтат. Динибиздин баалуулугу, динибиздин мыктылыгы ушул жерде да. Ар бир нерсенин чеги бар да. Чеги бар. Мактаганда да кандай, мактабаганда кандай, лайыктуу эмеспи. Ошон үчүн айтат, жакшы сөз айтып кое бер, садаканы соогун ала бересиң. Ичиңе сактабаган. Ичиңе сактабаган. Жакшы сөз айтсаң, адамдын жүрөгү рахаттанат. Алла разы болот. Мамиле оңолот. Ошон үчүн иншалла карап туруп, биздин ураныбыз деш керек. Болду. Чын сүйлөйбүз. Жакшы сүйлөйбүз. Таттуу сүйлөйбүз. Адамга пайдалуу сүйлөйбүз. Алла разы болот, Аллага жагымдуу сөз сүйлөйбүз. Ахиретте кура турган сөз сүйлөйбүз. Жумшак сөз сүйлөйбүз. Ушунун баарын ихлас менен сүйлөйбүз. Аллаху акбар. Эгерде ушуга өтө турган болсок, 7 миллион. Проблема жок. Эч кандай уруш, талаш, жаңжал, уурулук, кордук, зордук, кан төгүү, бузукулук, өлтүрүү, эч нерсе болбойт. Бардык нерсе жаман сөздөн башталат. Неден башталат? Жаман сөздөн башталат. Уруш дагы жаман сөздөн башталат. Кордогон дагы жаман. Бири-бирине зулумдук дагы жаман сөздөн башталат. Кан төгүү дагы жаман сөздөн башталат. Тил контролдо эмеспи? Болду. Адамдын жашоосу контролдо эмес да. Тил бузулда, жашоо бузулат, ахирет бузулат. Ошон үчүн пайгамбарлардын бардыгы келип, туура сөз сүйлөгүлө, жакшы сөз сүйлөгүлө деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан өткөн чынчыл эч ким жок.
Пайгамбар махлуктардан. Осы Алла Кур'анда айтады: "Ва ман астaqu миналлахи хадиса, ва ман астaqu миналлахи қила." Алладан өткен чынчыл жоқ. Пайгамбарыбыз тамашалашкан. Көңүнүн көтөрү, бирок чын тамашалашкан да, ошондо дагы жалган айткан эмес. Пайгамбарыбыз айткан: "Мен тамашалашамын" деген. Бирок айткан: "Ва ла aqul илля хаққан." Бирок мен акыйкатты гана айтып тамашалашам деген да. Тамашасы дагы чындык да. Биз тамашалап бир жалган сүйлөп койгондан бүткөндөн кийин анан тамашалап коеюн деп коебуз да. Оңой эле кутулупчу. Ушугантип болсун. Пайгамбарыбыз айтып атпайбы саллаллаху алейхи ва саллям: "Ким жалган сүйлөөнү таштаса, тамашалап болсун да. Ошого бейиштин четинен бир кан сарай алып бергенге кепилдик берем" дейт. Сен болду, тамашалап болсун, жалган сүйлөгөнү таштап эле кой. Пайгамбарыбыздын кепилдигине бекем ыйман келтир. Эртең Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бейиштин четинен кан сарай алып берем деп кепилдик берип атпайбы? Ана дамин, мен жоопкер деп атат. Мен жоопкер. Тугандар, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бардык адамзатка пайдалуу жашоо алып келген да. Мусулманына деле, мусулман эмесине деле, байына деле, кембагалына деле бардына пайдалуу жашап келген. Нурлуу амалдарды Алланын тарабынан аманат кылып алып келген бизге. Нурлуу амалдар. Пайгамбарыбыздын ар бир амалында нур. Караңгылыктын пардасы ачылат. Кандай мына күн чыгып атканда капкараңгы эле го. Таң жарый баштаганда караңгылыктын пардасы ачылып аткан. Дагы 5 мүнөт 10 мүнөттөн кийин таптакыр эле. О, машалла, да көрүнүп калды жапжары. Пайгамбарыбыздын нурлуу амалдары жүрөктүн караңгылыгын ачат. Надандыктын караңгылыгын ачат. Дүнүйөнүн караңгылыгын ачат. Кабырдын караңгылыгын ачат. Ахиреттин караңгылыгын ачат. Пайгамбарыбыз айткан: "Аддун зулумат яумул кияма." Жөнөкөй эмес, чыныгы караңгылык о тиякта, бул жакта караңгылык эмес. Адам караңгыдан коркот. Шайтандардын жамандыктан көбү караңгылыкта болот. Уурулар, тияк-буяктар, жаман арам нерселердин баарын караңгылыкта. Караңгылыктан өзүнчө Алла Тааладан пана тилеш керек болот. Жалгыз калып калганда жарыкта эчтеке эмес, караңгыда свет өчүп калды. Кана азыр көрөлүчү. Караңгылыкта. Мейли тугандар, кандай болбосун, амалыбызды иншалла оңдойлу. Биз күн сайын бирибизди жакшылыкка чакырып жашайлы. Жакшы сөз сүйлөп жашайлы. Бүгүн канча жолу жакшы сөз сүйлөдүңүз? Кичине өзүбүздүн өткөн кеткенди таразалап коелу. Салыштырып, салмактап коелу. Фадаккиру вадаккир фа инна зикра танфаул муъминин. Алла Кур'анда айтты. Эстетип жашагыла бири-бириңерге. Эстетип. Акыйкатты эстетип койгула. Адам унутчак. Эстетип койсо ошого рахмат айтыш керек. Паспортуңду унутуп кетип атасың. Паспортуңду унутуп калдыңызбы? Акчаны унутуп коюп кетип атасың. Таксыр. Рахмат айтыш керекпи же кандай? Ага ачууланбаш керек. Эмнеден жаралганыңызды эстетип атса, эмне үчүн жаралганыңызды эстетип атса, кайда баратканыңызды эстетип атса, эмне сизди күтүп жатат эстетип атса, Алланын аманаттарын, айткандарын, буйруктарын, жолдомолорун, багыттарын, кеңешин, буйру эстетип атса, эмнеси жам? Бул только пайда. Ыйманы бар, кимдин жүрөгүндө ыйман болсо, ошого сөз пайдасы тиет. Алла айткан. Вадаккир, эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Сен эстетип тургун, эскертип тургун. Унутуп калышпасын. Музакара кылып тургун. Не болот? Ыйманы бар адамга сөз бул пайдасы тиет дейт. Дей каласың да. Мен бүгүнкү жашоомду көп сааттарды, көп минуталарды текке кетириптмин деп. Кече өткөнкү аптада, өткөнкү айда, канча жакшылыктан кур калган турбайм бе? Канча деген жакшы нерсени кылбай калыпмын да мен. Ал кетти, канча ыйлайын, канча башка, ал кайтып келбей турган нерсе. Ошон үчүн бирибизге эстетип жашайлы. Унутуп калган сабактарды эстетип, бирибизди жакшылыкка чакырып, жакшы сөздөрдү айтып, жылуу сөздөрдү айтып. Алхамдулилlah, качан буга мындай чөйрө түзө алабыз? Качан мечиттин чөйрөсүн түзсөк? Качан мечитке келип аткандар, аалымдар, имамдар,
жалпы эле алхамдулилля эл ушул жерден анан ушул жакшылыктарды алып алып сыртка чыгып жайсак, базарларда, көчөлөрдө, тойлордо, жакшылыктарда, жамандыктарда, жумуштарда, ар жерге барсак, ассаламу алейкум, жылмаюуну таркатайлы, жакшы сөздү таркатайлы, кичпейилдикти таркатайлы, машалла деп. Көңүлүн көтөргөндү үйрөнөйлү, ооруп атат, көңүлүн көтөрөйлү. Иши жүрүшпөй калды, көңүлүн көтөрөйлү. Бирөөнү жоготту, көңүлүн көтөрөйлү. Мына мусулманчылыктын чөйрөсүн түзөйлү. Мусулманчылыктын чөйрөсүн түзөйлү. Илимдин пайдасы ушул. Алган илимди өзүбүз да амал кылып, колдон келишинче, сизди кыйнабайт. 10 кишиге, 20, 100 кишиге деп. Бир кишиге жакшы сүйлөсөңүз дагы, машалла. Сиздин амалыңыз көтөрүлдү Алла Таала. Алла аны сактап коет. Алла. Ошон үчүн иншалла Кур'андын аяттарын бирибизге айтайлы. Кур'андын аяттарын ушул сөздүн мааниси эмне деп бир бизге жардам берейли. Ушул аятта Алла Таала эмне каалап атат, эмне буйрук берип атат? Бирибизге жардам берейли. Алла Таала бизге эмне деп кайрылды? Бүгүн хотя бы Алланын бир кайрылуусун талкуулайлы. Алланын бир кайрылуусун талкуулайлы. Ал бүткүл ааламдын кожоюну, сизди бизди жараткан, күн сайын өмүр берип аткан зат. Бир кайрылуусун, кээде Алла Таала я юханнас, адамдар деп кайрылат. Кээде я юхалладин аману, ыйман келтиргендер деп кайрылат. Адамдар деп жалпы эмес, өзгөчө Алланын бардыгына, жалгыздыгына, бир экенине, шериги жок экенине ыйман келтиргендерге өзгөчө кайрылат. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызга бактылуу күндөрдү, түндөрдү насип кылсын. Эң улуу инсан Мухаммад Расулуллах. Эң акылдуу инсан Мухаммад Расулуллах. Эң берекелүү инсан Мухаммад Расулуллах. Эң нурлуу, эң данышман инсан Мухаммад Расулуллах. Эң улуу калайык калктын жаралгандын эң ыйыгы, пайгамбарлардын да пайгамбары Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбызды эч качан унутпайлы, сүннөтүн бекем карманайлы. О кишинин алхамдулилля ар бир сөзү, ар бир кылган иши кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга, жиндерге жолдомо. Бактылуу болом деген адамга алхамдулилля багыт ошол. Өткөнкү сабакта Каусар сүрөсүн Алла субханаху ва таала инна а'тайнака ал-каусар. Биз саңа Алла берип атат, башка бирөө, бенделер, инсандар, жиндер, периштелер биригип, пайгамбарлар берип аткан жери жок. Алла айтып атат, бердик саңа гана, башкаларга эмес. Не саңа Каусар. Бейиште ушунча чоң дарыя, ошодон алып келген пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын көлмөсү Каусар, хаузы Каусар деп. Нахырдагы айтат Каусар. Буну кандай? Бейиштеги ушундай касиеттүү, берекелүү, жакшылык менен толгон, бактылык менен толгон ушундай дарыя. Ошонун берекесинен пайгамбардын хаузынан, пайгамбардын көлүнө келет. Андан кийин бардык пайгамбардын көлүнө кетет. Бардык, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ар бир пайгамбардын өзүнүн көлмөсү, көлү болот деген да. Өзүнүн үммөтү келип ошол жерден суу ичет деген. Бирок алардын бардыгы булак каяктан алып атат? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хаузынан, Каусарынан кетип атат бардыгына. Ошончо хазы Каусар деп, ушундай дария, нахыр, хайры касир, көп жакшылыгы бар dedi. Көп жакшылыгы бар. Ошон үчүн туугандар, амалдарыбызды оңдойлу, пейилибизди оңдойлу, жүрүш турушубуз, ниетибизди оңдойлу, көз карашыбызды оңдойлу, оюбузду, бирөөгө болгон күмөндөрүбүздү оңдойлу, Аллага болгон күмөнүбүздү оңдойлу. Анткени биз амалдарыбыз өткөнкү сабакта айттык эле, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга көрсөтүлүп турат. Пайгамбарыбызды кыжаанат кылбай турган, кайгыртпай турган, жер каратпай турган амалдарды кылайлы. Кубандыра турган, сүйүндүрө турган, сыймыктана турган, пайгамбарыбыз разы боло турган амалдарды кылып коелу таксырлар. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Табарани де риваят бар, Ибн Умар радıyallahu анхумадан, кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбыз айтат, инна Аллах таала кад рафаа лид-дунья фана андуру илейха. Алла Таала мага дүниені мынандай кылып көтөрүп берип койду. Мен карап тургандай, агачы, мынантип эле карап турам дейт.
Wa ila ma huwa kainun fiha ila yawmil qiyama. Жана ушу дүниені Алла пайғамбарыбызга көрсөтүп, көтөрүпчү. Кыямат күнгө чейин канча убакыт болсо, эмне болору бардыгын көрсөтүп койду дейт. Мен карап турам дейт ушунун бардыгын. Кааннама андуру ила каффи хадихи, мына алаканымды карап тургандай, ушу дүниенин бардыгы дагы кыямат күнгө чейин боло турган бардыгын дагы көрүп турам дейт. Саллаллаху алейхи ва саллям. Демек тугандар, ушундай улуу пайгамбар бизди көргөнгө муштак болуп атса, бизди көргөнгө кызыктар болуп атса, сахабаларга айтып атат, мени көрбөй ыйман келтирген бир туугандарыма жолукканды каалап атам деп атат. Биз кантип анан кийин машаалла бир биз дагы жолугууну жүрөгүбүздө ошондой. Вадитту анни лaqиту ихвани алладина аману би ва лам ярауни. Мынакей пайгамбарыбыз эмне деп атат? Мен жакшы көрүп, мен талабым ушу, эңсегеним ушу. Мен бир туугандарыма жолуксам гана мага ыйман келтирген, мени көрбөстөн туруп ыйман келтирген. Бул жерде улуу кушкабар бар. Ар бир мусулман, ар бир ыймандууга улуу кушкабар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан кийин келген, кыямат күнгө чейин келген ар бир момун эркекке, момун аялга улуу кушкабар бар. Пайгамбарыбыз бизге жолукканды каалайт экен. Бизди көргөндү каалайт экен. Биз менен учурашканды каалайт экен. Бизди күтүп атат экен пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бул канча деген улуу даража, өтө чоң сый, өтө чоң шарапат болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, менин үммөтүмдүн амалдары мага көрсөтүлүп турат деген өткөн хадистерде дагы айттык эле. Ушунун хикматы эмнеде? Алла Таала мына Мухаммад, сен үммөтүң мынандай амалдарды кылып атат деп жакшысын да жамандыгын да көрсөтүп турат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга. Бунун хикматы, данышмандыгы амалдардын пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга көрсөтүлү. Айткан: "Ту'раду алейя а'малукум, фама раайту мин хайрин хамидтуллах та'ала, ва ма раайту мин шаррин истагфартуллах лакум." Аллаху акбар. Силердин амалыңар мага көрсөтүлүп турат дейт. Көрсөтүлүп турат. Эми кайсы бир жакшы амалды көрсөм, Аллага мактап айтам дейт. Үммөтүмдүн кайсы бир жакшы амалын көрсөм, Аллага рахмат айтам. Эгерде кайсы бир жамандыгын көрүп калсам, анда силер үчүн Алла Тааладан кечирим сурайм дейт. Караңыз, биздин мында сабакта отурганыбыз, Куран окуп атканыбыз, намаз окуп атканыбыз, таарат алып атканыбыз, зикир чалып атканыбыз, тафсир окуп атканыбыз, хадис окуп атканыбыз, булардын бардыгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга көрсөтүлүп турат экен туган. Садака кылып атканың көрсөтүлүп турат, дуа кылып атканың, зикир чалып атканың көрсөтүлүп турат. Ошонун жакшысын көрсөм дейт. Не дейт? Айтат: "Фама раайту мин хайрин", жакшылыгын көрсөм, хамидтуллах таала, Алла Таалага мактоо айтам. Я Аллах, мына сенин товфигиң менен мен үммөтүм жакшы амалдарды кылып атат. Сенин жардамың менен ушунчалык шайтан, ушунчалык фитна, ушунчалык бузукулук болуп атса дагы жакшы амалдарын таштап алгандар. Жакшы сөзүн, жакшы амалын таштап алгандар, азаматтар булар. Анан айтат: "Ва ма раайту мин шаррин истагфартуллах лакум." Не деген? Эгерде мен кайсы жаман нерсени көрүп калсам, анда Алла Тааладан кечирим сурайм. Силер үчүн дейт. Лакум, силер үчүн кечирим сурайм. Биз үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тирүү кезинде да кечирим сураган. Дүниядан өткөндөн кийин дагы Аллаху акбар, Алла Таала көрсөткөндө амалдарын ошондо да кечирим сурап турат экен да. Эми кыямат күнү шафааты кандай? Бардык пайгамбарлар нафси деп калганда, биздин пайгамбарыбыз уммати, мен үммөтүм деген. Аллаху акбар. Андан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ошол Хауз-ы Каусар деп атабыз го, Хауз-ы Каусар көлүнөчү. Бул мутаватир хадис таксырлар. Жөнөкөй хадис эмес. Буга ыйман келтирүү фарз. Ким ыйман келтирбесе чатак болуп калат. Буга ишенбесе ыймандан чыгып кетет деген сөз. Ыйманды жаңылаш керек болуп калат. Башка пайгамбарлардын да хаузы бар, башка пайгамбарлардын да көлмөлөрү, ошондой көлдөрү бар. Бул хабари вахид, мутаватирге жеткен эмес ал хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бирок анда ал деңгээлде эмес да. Бирок пайгамбарыбыздыкы, Алла, Абу Хурайра разияллаху анху айтат, 1, 2, 3, 4, 5, канча жолуккан пайгамбарыбыздын өзүнөн дейт. Бул боюнчачы
Ошон үчүн шектенбей, экиленбей, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушундай Алла Таалам Каусар берген. Куранда айтып атат бул. Хауз Каусар боюнча мындай келип атат, керемет туугандар. Ошол жерге анан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээбирин карайт экен да, кел. Бул менин үммөтүм, суу берейин деп чаңкаган кыйын. Күн ушунчалык азыр узак, канча миллион километр узак, канча ысытып берет эмне жайында. Муздак суу таппай калабыз го, башыбызды холодильникке салып берейин деп калабыз го бир чүт жерде. Бирок бизде. А башка ысык мамлекет Африкаларда кандай? Бул эми элестетип көрүңүз, 1 милге келсе, 1 мил деген 1,5 километрден тегерегинде. 1,700, 1,800 миль. Элестетип кандай болот Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо айтат, адам баласы өзү эң биринчи Алла Таала сууну жаратканда суусуз жашоо болбойт таксыр. Кыйын. Дененин бардыгы эле Кудайга шүгүр суу, ааламда эле суу. Муну жерде жашап атабыз го. Ушунун ушу 4төн 3 эле суу болчу. Суу да өзү. Сууга неме болуп калган чаңкаганда пайгамбарыбыз мына үммөтүм өткөндө айтпадыкпы? Гуррул мухажжалин деп. Мына менин үммөтүм, мынакей 5 кашкалар деп өзү тартып атканда, мына менин үммөтүм деп атканда аркасынан ухтулижу деген да. Ал не деген? Аркага тартылат, катуу. Кача бияга деп. Пайгамбарыбыз менин үммөтүм дегенге чейин болбой, Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам деп айтылат деген. Билесизби булар сенин кеткенден кийин эмнелерди чыгарган? Бу чыгармачылар. Нововведение, бид'ат, сенин дининге кошумча, алымча ар балакаттардын бардыгын кылгандар ушулар. Ошолар ке мунафыктар. Ошолар кафирлар, сен өтүп кеткенден кийин булар динден кайткан кафирлар, муртат болгондар. Булар сенин колуңдан суу ичкенге лайыктуу эмес. Ошо чаңкоосу менен эле жүрө берсин булар. А бирок ал суунун керемети кандай болду эле? Бир ичкенден кийин түбөлүккө чаңкабай. Бир ичкенден кийин түбөлүккө чаңкабай. Эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга амалдары, үммөтүнүн амалдарын көрсөтүп тургандары бул пайгамбарыбыздын кубанычына, пайгамбарыбыздын сыймыгына, жакшы амалдар менен. Ибн Масуд радыйаллаху анху риваят бар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Хаяти хойрун лакум, тухдисуна ва юхдасу лакум, ва вафати хойрун лакум, ту'раду алейhi a'malukum, фама раайту мин хайрин хамидталлах, ва ма раайту мин шаррин истагфартуллах лакум." Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Менин жашоом да силер үчүн жакшы" дейт. Өлүмүм да силер үчүн жакшы дейт. Жашоом силер үчүн жакшы болгону, силер айтасыңар, силерге айтылынат, силер өкүмдөрдү, жакшы сөздөрдү айтасыңар. Мен тирүү кезимде деп атат да. Маниси тухдисуна аквалан ва амалан. Силер пайда кыласыңар жакшы сөздөрдү, жакшы амалдарды. Ва юхдасу лакум, силерге дагы пайда болот. Ахкамун шар'ийя фиха баяну ма яжуз ва ма ла яжуз мин ал-аквал ва ал-амал аллати тухдисунаха. Шариаттын өкүмдөрү да силерге айтылып турат. Мен тирүү кезимде кайсы нерсе уруксат, кайсы нерсе уруксат эмес, кайсы нерсе болот, кайсы нерсе болбойт. Ушулардын бардыгы силерге айтылып турат. Мен тирүү кезимдеги силерге болгон жакшылыгым ушул. Силер үчүн жакшымын дейт. Өтүп кеткенден кийин дагы, дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин пайгамбарыбыз айтып атат: "Вафати, бу дүйнө менен коштошконум, хойрул лакум, силер үчүн жакшыраак." Не үчүн экен? Ту'раду алейhi a'malukum, силердин амалыңар мага көрсөтүлүп турат дейт. Кайсы жакшы амалдарды көрсөм Аллага мактоо айтам, кайсы жаманды көрө турган болсом Алла Тааладан силер үчүн кечирим сурайм дейт. Буну Хафиз ал-Ирaqi раваху Абу Бакр ал-Баззар муснадында би иснадин жайид деп айткан. Хафиз ал-Хайсами бу айткан риджалу сахих деп айткан. Кыскасы айтканда, машалла жөнөкөй хадис эмес, алхамдулилля, бул пайгамбарыбызга биздин амалдарыбыз көрсөтүлүп турат экен. Хотя бы бир күндө, күн сайын көрсөтүлүп турат да. Биз бир күндө бир жолу кичине ойлонуп коюшубуз керек экен. Кээ бир риваятта 1-4 күнү көрсөтүлүп турат. 1-4 күнү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Мен орозо болгонду жакшы көрөм, анткени менин амалым орозо болгон амалда көтөрүлсө экен" дейт. Аллага көтөрүлүп турат амалдар. Жума сайын, күн сайын, таңкы намаз менен асыр намазы өзүнчө көтөрүлөт. Так, азыр бизде мындай го. Күн сайын болбосо дагы квартальный отчеттер бар, годовой отчеттер бар. Ушундай барбы? Ошо эле болот. Күндө дагы Алла Тааланын алдында бизде ежедневный күн сайын отчеттер бар. Амалыбыз күн сайын чыгып турат. Жумасына дагы ошолордун баардыгы биригип туруп өзүнчө чыгып турат. Макулбу?
Анан кийин субханалла жылына да чыгып турат анан. Жылына да чыгып турат. Бараат кечеси бар эле го. Вот ошо кечелерде. Мейли. Анас разияллаху анху айткан хадисте да хаяти хойрул лакум ва мамати хойрул лакум. Жашоом да силер үчүн жакшыраак, өлүмүм да силер үчүн жакшыраак деген. Демек фал хайру минху саллаллаху алейхи ва саллям, билип коюңуз, жакшылыктар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тарабынан келет. Источник, булагы жакшылыктардыкы Мухаммад Расулуллах. Бүткүл дүйнөгө жакшылык Мухаммад Расулуллахдан келет тугандар. Алла берет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям аркылуу, через пайгамбарыбыз. Түшүнүктүбү? Ошончо айтат: мутавасилан фаят фи жами'ил авалим ла янқати абадан. Жакшылыктардын баардыгы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын тарабынан келе берет, үзгүлтүксүз, эч качан токтобойт бул. Токтобойт. Абу Хурайра радияллаху анху айткан, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейткен: ана Абул Касим, Аллах юати ва ана нуксим. Ай, аксим. Мен Абул Касим, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын лакабы Абул Касим деп, Касым деген уулу болгон, ошон үчүн Касымдын атасы деп коет эле да. Алла берүүчү, бирок мен бөлүштүрүп берүүчүмүн. Алла бергенде эле бөлүштүрүп берем дейт. Табараниде Муавия разияллаху анхудан келет, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: иннама анна мубаллигун. Албетте мен таблиг кылуучумун, жеткирүүчүмүн деген сөз. Валлаху яхди, Алла хидаят берүүчү. Ва иннама ана Касимун валлаху юати, мен бөлүштүрүүчүмүн, Алла берүүчү. Демек Алла Таала пайгамбарыбыз не деп атат? Алла хидаят берүүчү, мен жеткирүүчү элемин. Алла берүүчү, мен бөлүштүрүп берүүчү элемин. Бул индан мухаккикиндардын ою боюнча, алымдардын амун шамилун ли жами анваул хайр фи дуnya вал ахира, дүйнө ахиреттин бардык жакшылыктарын өзүнө камтып алган болуп эсептелет бул туугандар. Ла илаха иллаллах. Ошон үчүн бая башында сөз кетип атты эле, пайгамбарыбыз эртеге Каусар ушул дарыясында, көлүндө өзүнүн үммөтүн Куррул мухажжалин мен таанып алам деген, ошончо пайгамбарлардын үммөтүнөн кантип таанып аласыз дегенде, даараттын нурларыны чыгып турат мүчөлөрүнөн, жүзүнөн, эки колунан, эки бутунан деп айтпады беле? Демек билдик, бул нурани амал экен да, бул даарат. Даарат кандай амал экен? Даарат алуу, алхамдулилля туган, бул ислам диндин тазалыгына ачык айкын даарат менен гусул далалат кылат. Bunday таза дин жок экени бардыгы мойнуна алат туган, исламда таза дин жок. Бул даарат эле. Бул даараттыкы бу дүйнөдө деле алхамдулилля сиздин кир, башка нерсени өзүнчө Алланын буйругун аткарып аткандан кийин бул жууп кетирген менен биргеликте бунун касиеттүү дагы фазилеттери бар. Биз жөн эле бетти жуулдук, таза болуп калдык. Мур бышкырдык, оозду чайкадык, колду путубуздан бери, манжалардан бери жуудук, жеңилдеп калдык, сергип калдык. Токто, будан башка пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бетиңди жууганда акыркы тамчысы бар го, ошо акыркы күнөөнү алып түшөт деген жерге. Колуңду жууганда колуң менен кылган күнөөнүн акыркы тамчысын алып түшөт. Бутуң менен билбей нар жак бер жака бирөө кеттик деп алда өрдө эле митинг-ситингге бара калыпмын билбей. Жобосо да бир уурлук-бурлукка же туура эмес жерге барып алыпмын, жерде дискотека бар, бул жака барсам кумар ойноп аткан экен, тияк барсам арак ичип аткан экен. Тооба кылдым. Ушу эмне үчүн басып келдим эле, ушу басканын баардык күнөө жазылды десе, путуңузду жуйсуз, Аллаху акбар. Путту жуйсуз эмне болот? Күнөө кечирилет. Албетте бул эгерде атайлап ошол жака ошол арам ишке бара турган болсо, бул чоң күнөө, бул тообасыз кечирилбейт. Ате жаңылыштан болуп кала турган болсо, азгырык, бекапарлыктан болуп калса, даарат менен иштин баардыгы бүтөт да. Даарат ушундай күнөөлөрдү кечирет. Бу дүйнөдө да ички дүйнөнүн тазалыгы дагы макулбу, сырткы дүйнөнүн тазалыгы дагы, руханияттын тазалыгы дагы дааратта. Эрте кыямат күнү нур бере турганда дааратта. Ошон үчүн дааратты мусулман адам, эркек болсун, аял болсун, зерикпей толук кылыш керек. Суук болуп атабы, жылы кылып алыңыз, эчтеке эмес. Бул ибадат да. Сиз ким менен ошо муздак суга эле жууна берсин деп айтып атат. Шарият андай деген жок. Жылуу кылып жууңуз. Кичине жылытып алың. Азыр мүмкүнчүлүктөр бар. Дин ушу жууй дей берет экен, тигин төр. Жок, андай эмес. Антип эле жала жаа бербейбиз таксыр. Бардын өзүнүн жолун айтканда, сиздин тазалыгыңыз үчүн, сиздин ден соолугуңуз үчүн айтып атса. Сиз ушундай сергек жашоону тандаш үчүн айтып атса. Анан сиз мындай кылбаңыз да. Демек бул даараттын ушундай фазилетине далалат кылат. Нурани амал, абид бул ибадат.
Биздечи бетти жууп коюп эле жумушка кетмей, андай жок таксыр. Бетти жууп кой. Бизде мусулманча жуунуу бар. Аллах Кур'анда айткан: "Я юхалладина аману", эй иман келтиргендер, качан негеде силер намазга ниет кыла турган болсоңор, анда фагсилу вужухакум, бетиңерди жуугула. Ва айдиякум, колуңарды жуугула. Илал марафи, чыканакка чейин. Буну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям буга чейин эки колду жууганы, оозуна суу алганы, оң кол менен мурунга суу алып, сол кол менен бышкырганы, мисвак колдонгону, анан жүздү жууганы, андан колдор чыканактары менен башка масы, кулактарды жууп тазалап, андан кийин бутту манжалары менен. Аллаху акбар. Бул бардыгы нурани ибадаттар. Мен силерге хадис айтып берейин. Муслим шарифте келет. Абу Хурайра радыйаллаху анхудан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ида тавадда ал-абдул муслим", мусулман бенде качан таарат алганда, авил муъмин же момун бенде качан таарат алганда, фагасала вajhahu, жүзүн жуйт да, хаража мин вajhihi, жүзүн жууганда, шу жүзүнөн куллу хатиатин назара илейха биайнайха, эки көз менен караган бардык күнөөлөр ошол суу менен жуулуп чыгып кетет экен да. Маалма. Ау ма ахири катрил ма, же болсо суунун акыркы тамчылаганы менен чыгып кетет экен, ошочу. Ошончо алымдар айтат, акыркы тамчысы акыркы күнөөнү алып чыгып кетет дейт. Файда гасала яда, качан эки колуңузду жууганда, качан ошол мусулман бенде, момун бенде эки колун жууганда, анда эки колунан хаража мин ядайхи куллу хатиатин, бардык күнөөлөр, баташатха ядаху маалма, ошо колу менен кылган күнөөлөр кечирилет экен туугандар. Ошо суу менен кошо кечирилип кетет. Абу Ханифа рахматуллахи алейхиге Алла таалам ушундай бир кашф, бир керемет берген эле да. Дараттын суусунан көрүп турат эле кайсы күнөөнүн жуулуп атканы. Дараттын суусунан кайсы күнөө жуулуп атканын көрүп турат эле. Кийин анан дуа кылып: "Я Алла, мусулмандын айыбын мага көрсөтпө" депчи. Аллаху акбар, Алла таала буну алып койгон деген анан көрүнбөй. Мына эмне деп атат? Ошо суу менен же болбосо суунун акыркы тамчысы менен. Ма ахири катрил ма. Файда гасала риджлайхи, качан эки бутун жууганда, харажат куллу хатиатин машатха риджлаху минал маалма. Ошо эки буту менен күнөө кылган, ушунун баардыгы кечирилип кетет. Кечирип кетет. Хатта яхружа нақиян минад дунуб, те барып туруп таптаза болуп күнөөдөн чыгып кетет экен. Бул риваят имам Муслимде, имам Маликте, имам Тирмизиде бардыгы риваят кылган туугандар. Эртеге дарат кыямат күнү иншаалла адамга зергер буюмдарды кийгизет экен. Ювелирный изделиялар бар го. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан буга. Демек, бу дүйнөңүздү да, жүрөгүңүздү да жасалгалай турган, ахиретиңизди да жасалгалай турган бул дарат туугандар. Хиссандагы, маанандагы. Абу Хурайра разыйаллаху анху риваят бар, Муслим шарифте келет, пайгамбар айткан: "Таблуул хулияту минал муъмин хайсу яблугул вуду". Дараттан кайерге чейин ал жуунган болсоңуз, ошол жерге чейин Алла субханаху ва таала коздур. Азыр кичинекей чакек тагып эле деловой болуп атпайбы азыр? Мынандай кылып эле кайра мынтип көрсөтүп эле. Азыр көп болсо бир 2-3 чакеги бардыр эми бирлен. Бул жерден бу жерге чейин ошончон Абу Хурайра разыйаллаху анху эч ким көрбөгөндө даратты эмнеге чейин жуучу экен да? Бул жака чейин, эртеге ушул жака чейин келсин. Бирок эч ким көрбөгөн ушул жердечи. Бирок Алла таала Кур'ан-ы Каримде айтып койгон да. Иллал марафиq деп ошол чыканакка чейин ары кетпегиле болду депчи. Кандай болгон чакта да ушуга чейин деле берсе түзгеле болот да. Туурабы? Мына бул хадисте. Демек, эң негизи чала була, эптеп септеп, толук эмес дарат албаш керек. Исбагул вуду алал макари. Булчу улуу даражалардан болуп эсептелинет. Напсы каалабай аткан учурда даратты толук алуу улуу даража бул. Кафараттар булар. Аракет кылат. Күнөөлөр кечирилип атат. Көздүн, кулактын, колдун, путтун, мынакей. Ошондуктан мусулман адам даратка көңүл буруш керек. Сапардасызбы? Үйдөсүзбү? Жумуштасызбы? Кээде бир чоң шейх араб келип калды. Анан кийин бул жерден ушу вертолет менен учуп калды, чогуу учуп калдык. Баткенге, бирок Ошко учуп, андан кийин аны вертолет тияк этип кеткен.
Анан дааратканага кирди эле, эми бизде VIP даараткана, бирок суу жок экен да. Анан кийин анан айтты эле, ай бул кандай силер? 80-90% мусулманбыз дейсиңер го, бирок ушул ажатканаңарга суу коюп койбойсуңарбы деди. Кандай мусулмандар ушунча жашап атат, суусу жок жашайсыңар? Тазалык каякта калды? Мени кургатылгандан кийин, ачылгандан кийин суу дегенге жубаса болбойт да. Албетте ушундайга биз чындап эле мына алхамдулилля биздин элибиз, калкыбыз башка жактардан алхамдулилля жоомарттыгы бар, меймандостугу бар, кичпейилдиги бар. Айткандыр алхамдулилля. Өтө жакшы сыпаттар, бирок мына жакты карап коюшубуз керек таксырлар. Көчөдөгү кафелерде, көчөдөгү дагы башка жерлерде, коомчулук жерде кандай болбосун, таксырлар мындай да. Кээ бир адамдардын айтуусунда мындай, адамдын маданияты ажатканадан башталат. Мамлекеттин өскөн маданияты жолунан көрүнөт. Жол кандай? Хазирет Умар разыяллаху айтат эле, ай, Иракта эгерде бир жаныбар, бир айван жайлоого чыгып баратып, ага жол жок, бир жыгылса кыямат күнү кантип жооп берем деп корком дейт эле. Ошого жол салыш керек депчи. Адамдарга жол салуу өтө сооптуу экен пайгамбарыбыз канча жыл айтты. Билип койгула эми. Ушул жерде кошо айтып кетейин. Жолдон ким кымтыган, ошол жерден карап туруп өзү положено канча сантиметр болуш керек эле, 10 сантиметр 9 кылып койду, же болбосо башка качса ошо да башкача кылып койду. Бул эң жаман уруу. Бул жукпайт эч качан. Ошон үчүн иншалла баарыбыз Кудайдан сактанайлы, коркойлу. Арамдан сактанайлы, Кудайдан коркойлу туугандар. Мейли кандай кетпейли, кыскасы айтканда мынакей пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын бул айтып атканы сөзүм эмне кетип эле, дааратты толук алуу. Ажатканаларга ушу сууларды коюп коюлу. Азыр жок болсо, мейли, ошол жерде кайсы организацияда жылымылык суунун ошо чыгып атпайбы бардыгычы? Хотя бы ошол жерде өзү кумганбы? Көп жерде баклашка болуп койгон. Бир кумган эмне ал? Кумган деген азыр мурдагы баягы темирден, анан жезден, же болбосо алюминийден, ушундайлардан болчу. Жок, азыр пластмассабы эле, жеңил эле. Мына коюп койсоңуз сизге сооп болот. Ошол жерден канча адам даарат алса, истинжа кылса, бардыгы сооп койсо шериктсиз. Ошон үчүн коюп кое берели. Үйлөргө деле, жолго деле, башка жерге деле алып элечи. Чтоб эртеге алхамдулилля кайсы адам мусулман кирбесин, эгерде алхамдулилля истинжа кылып чыга турган болсо жакшы бул. Мейли. Hazret Umar ibn Hattab radıyallahu anhu aytat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den mınday degan Peygamberimiz. Ma minkum min ahadin yatawadda fayublig aw fayusbighul wudu. Yani yukmiluhu ala vajhi sunnah. Summa yaqul عقب الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء الله. Tuğan mınday. Kimingizder beyiştin 8 eşigini açık bolğondu kalaysiz. Kaysınısından girsen girever dedi Peygamberimiz. Kaçan? Hazreti Umar razıyallahu anh aytat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Kim daratты толық kılsa, mındaç aytkanda sünneti menen atkarsa degen söz. Yukminuhu ala vajhi sunna, sünnet jolu menen толық kılsa. Makul bu? Дараттын фарзын эле сүннөт жолу менен жакшынакай кылып, исрап кылбай, жакшынакай сүннөттүн жолу менен кылып, андан кийин ушу шахадат калимасын айтса, ашхаду ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика лах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу, ага 8 эшик ачылат дейт. Кайсынысынан каласа кирсин деди. 8 эшик. Жерде туруп 8 эшигин ачкан доллар эмес, даратта. Дарат алып туруп ушу шахадатты айтсаңыз, шахадатты дарат алгандан кийин ушуну айтыш керек тугандар. Сүннөт боюнча ушу дуа. Мени кара, ашхаду ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика лах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расул. Бул. Так, буга кошумча риваят эми. Ушундай айта турган болсо, пайдасы кандай экен? Футихат лаху абвабул джаннати самания. 8 эшик ачылат ага. Ядхулу мин аййиха шаа, кайсынысынан кааласа кирсин дейт. Кайсынысынан кааласа кирсин. Так. Al-Hafiz Munziri aytat, раваху Муслим ва Абу Дауд ва Ибн Мажа ва кала фаюхсин вуду. Кейбирлер 3 сөз бар экен да, даратын толук кылса деген. Толук жеткирсе, чырайлуу кылса, ушунун баардыгынын сөзү ушул. Юкмилуху ала вajhi sunna. Кыскасы айтканда, дарат толук болуп эсептелет канчан сүннөткө ылайыктуу болсо. Качан неге ылайыктуу болсо? Сүннөткө ылайыктуу болсо. Куранда Алла Таала төртөөлүн айтып койгон.
жүзүңөрдү жуугула, колуңарды жуугула, чыканакты кошуп, бутуңарды жуугула, ашыкты кошуп, башыңарга мас тартып койгула, бүттү. А бирок сүннөт жолун пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан. Кантип баштайбыз? Оң жактан 3 жолу бардыгын. Макулбу? Ошо сүннөт менен даратылына турган болсо. Так. Эстегенде анда бир жолу деле ушуну айтып коелу сабактын учурунда. Такса биринчи бошонуп келгенден кийин, истинжадан кийин, биринчиден Бисмиллахир-рахманир-рахим деп айтылат. Ниет кылынат. Бизде ниет сүннөттө, дараттачы. Башкаларда ниет фарз. Имам Шафилерде фарз. Ниет болбосо даратың болбойт. Bizde sünnet. Bırak Bismillah menen baştаңыз, niyet kılıp baştаңыз. Andan keyin eng birinchi ушул эки колду мол деле чейин жуулунат. Томукты кошуп, рускун деп коет муну да. 3 жолу жуу. Оозуңузга бир суу алып, мисвак. Мисвак колдонуп коюң, шашылбай. Бирок сууну өчүрүп коюңуз колдонуп атканда. Ага берип. Зачем? Өчүрүп эле коюңуз. Мисвакты колдонгондо жогорку тиш, макул маңдайкы тиштен оң жагынан. Андан кийин сол жагы. Анан алдыңкы тиште оң жагы, анан сол жагы. Анан тиштей турган жак. Тиштей турган жакты оң жагынан, сол жагынан. Үстү жагынчы. Анан алды жагынан, бул жагынан. Анан аркасы. Тиштин аркасы. Бул жагын, бул жактан үстүдөн, бул жакта оң жак, анан сол жак. Астына сол жак. Анан кийин мына жакты. Анан тилди. Мисвак билип коюңуздар тугандар, бул бир эле тиштин сүннөтү эмес, ооздун сүннөтү. Нени сүннөт экен? Тиштин эле эмес. Ооздун ичинде көп нерселер бар да. Жагы дагы бар, тили дагы бар, таңдайы дагы бар, тиш дагы бар. Макулбу? Ушунун бардыгынын сүннөтү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын эң акыркы сүннөт амалы мисвак. Дүйнөдөн коштошуп атканда мисвак менен коштошкон. Эмне менен коштошкон? Акыркы амал. Мисвак. Ошол өлүм төшөгүндө мына жан берейин деп учурда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Айша энебиздин кучагында эле. Абдурахман разияллаху анху Айша энебиздин иниси келип калып атпайбы? Колунда мисвак бар. Ошон кайра карап турганда Айша энебиз көздө окуй турган энеле да. Пайгамбарыбыз эмне каалап аткан сразу эле билчеле. Сразу эле бир эле айтты, мисвак каалап атасызбы? Деди. Аны жумшартып, чүтөп, тияктакын жууп, сонун кылып туруп берди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам акыркы колдонгон ушу мисвак. Акыркы пайгамбарыбыздын колдонгон сүннөтү кайсы десе, мисвак дейсиз да мынакей. Мисвак менен намаз окулган, мисваксыз намаз окулганга караганда 70 эсе көп сабап. Мисалы шамды ким мисвак менен окуса, ал 70 шамдын сабабын алды да. Мисвагы жок окуганга караганда. Мисвагы жок, ал деле шамдын сабабын алды, бирок бир шамдыкы. А мисвак колдонуп окунган ал 70 шамдык. Кандай деген? Мейли буга убагында келербиз. Азыр дараттан кийин немен айтып атпадыкпы? Оозду 3 жол чайкадыкпы? Оозду 3 жол чайкап коесуз. Андан кийин мына тилди үстүнө эме кылып койсоңуз, буда дагы пайгамбар деп калат эле да. Себептен балгамдар чыгып кетет. Тыгылгандар, майсай тияк-бияктардан көңүл ачылып кетет. Андан кийин анан оң кол менен мурунга суу алабыз, сол кол менен пышкырабыз. Чыпалак бар, чыпалак менен мурундун ичин кичине тазалап коебуз. Кайра дагы 2, 3. Макул? Кичине сууну тарта бериш керек. Эсиңиздерде барбы? Коронавирустан бери, айланайын мурунга суу тарткылай эле, мурунга суу тарткыл. Бул мусулмандар өз туура кылат экен. Мурунду кайра пышкырып тургула, тазалап тургула деп. Биз мурун эле айттык кой. Деп мынакей мурунга катыгыраак тартып эле чыгарып коюш керек бирок. Катты пышкырганда этияттаңыз, бирок катты тартып. Бул ушуну эле эгерде гусул болуп калса катыгыраак тартайсыз. Хайшум деп коет мына. Шайтан ушул жерге отуруп алып ишти кылат экен да. Ар кандай азгырыктар салып, ошон үчүн катыгыраак тартсын дейт. Орозо болуп калганда катуу тартпайсыз, кичине эле. Кет. Андан кийин бетти жууганда, кааласаңыз бир колдоп, кааласаңыз эки колдоп, айырмасы жок. Мейли? Негизи ушу чач чыккандан мына кулактын эки жумшагы бар го, ээк бар го, ушунун баардыгын камтыш керек да. Каш, көз, кирпик, бурун, мурут, сакал, 3 жолу. 3 жолу жуудуңузбу? Сакалды кошо жууп коесуз. Сакалды боюнча аябай аалымдардын сөздөрү көп. 4төн бири масак кылыш керек, 3төн бири масак кылыш керек. Эгерде мындай тер көрүнүп тура турган болсо, ага суу жеткирүү милдеттүү. Мейли? Эгерде адамдын териси, бетинин териси көрүнбөсө, андай сакалга 3-4төн мындай мас кылып коесуз. Жоксо суу менен дагы жууп коесуз болду. Ана буда бир суу аласыз, бул дагы сүннөт. Мындайдан кылып, колду аралатып коесуз. Тахлил деп коет. Хилал кылып коет, аралатып коесуз. Мейли? Бүтү. Андан кийин
Андан кейін оң қолға су аласыз. Су алғанда мындайдан жуаңыз. Мындайдан жуыңыз. Көтеріп. Мейлі? Мұндайлар шиялар жүйді. Мындайдан жуыңыз. Оң қолды жуыңыз, сол қолды тұрып. Ақыл ба? Жосын беді су ағып атады, мындай қылсаңыздар да мейлі. Бірақ мындай қылуаңыз да. Бұл жақтан бұяққа келбеш керек. Бұл жақтан келіш керек. Чықанақты қошып. Чықанақты, мен мұны чықанақты әлі қошып қойып, мұны чықанақтың өзіне жуып қойып, кішіне бір екейлі бұл жаққа кішіне қошып қойыңыз. Аз-маз. Что шек, гүмөн, тияқ-пияқтардың барынан ұзақ болуш үшін. Мейлі? 3 жолу. 1 жол ышқалап қойыңыз, 2 жол чайқап қойыңыз. Ақылы бұл жаққа дағы. 1 жол ышқалайсыз, что бардығына. Су мененч, 2 жол чайқап қойыңыз. Жоқса 2 жолында да андыр ышқалап қойсаңыздар олар. Кейін халалы, манжаларды. Çünkü bir mınдай қылып қоясыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам пұттың манжаларының, қолдың манжаларын тахлил, халала қылғыла, болса отаралайды деген. Ошында қалып кетпесін құрғақтары. Ошон үшін пұттадағы, емелерде дағы түйінді кіші тартып қоясың мына алды. Мақұл? Андан кейін башқа мастартқа кезек келеді. Башқа мастарттан қолыға бір су аласыз, жауап қойыңыз. Екеу тең суда. Мол 3. Бұл екеуін іштетпейсіз. Барғанда мына 3-өн іштетесіз. Баштың ортасы менен келе жатқанда мынау алақанды іштетесіз, қапталы менен. То есть, мынау жақтан кетеді, чаш шыққан жерден 3 манжа менен, ақыры желкеге чейін алып барасыз. Мақұл, 3 манжа менен. Бұлар уже іштетілінді уже, использованный болып қалды, 3 манжаңызшы. Алақаныңыз іштетілдік та, аны қаптал менен алып келесіз. Түсіндіңіз бе? Мынау полені алып кеттік, емі мына полені алып келесіз да. Түсіндіңіз бе? Ошондо башқа толық истиаб сүннет жолу менен мас тартылды деп айтылады. Бізде фарыз ханафи мазхабта 4-төн 1-ин эле тартып койсоңуз боло берет өзүчү. Мындай деле кете берет эле. Бирок сүннет болбой калат да. Бирок мынандай даражага жетиш үчүн ал сүннет керек бизге. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн мына менен барат, кайра кайтып келет. Мына экөө колуңуздар бош. Бул кулакка, кулактын ишин жолу менен жакшынакай кылып туруп, мына кулак мына. Бул бармак бар го, кулактын сыртына. Бармактын учу менен эмес, бармак толугу менен. Бармактын толугу менен кетет. Макул, толугу менен. Андан кийин мына жөн бул мубах амалдар, мустахаб амалдар. Могул жактагы 2 желкеге тартпаңыз, бул бидат болбойт. Мастарды. Мына эмнеде көтөрүлөт? Тамакка да тартылбайт. Желкеге да тартылбайт. Мына капталга. Эмнеде көрө тамыр кетет. Кичине бул жакка да аз-маз свежитетип коюңуз мындай. Массаж кылган ушул жерде кылып атпайбы? Ушул точка бар экен. Мына точка. Мындай кылып. Ар жакка барып акча кетирбей эле. Андан кийин кандай болду? Анан оң бутту жуюбуз сол кол менен. Сол бутту жуюбуз сол кол менен. Оң кол менен эмес. Эми кимди сол кол үзүрлүү болсо оң кол менен жуй берсе боло берет. Бирок оң бутту жууганда, кичинекей манжадан бармакка чейин жуйсуз мындайынан. Макулбу? Полный целикой жууп атканыңызда, мына жердеги пятка бар го, эмне деп коет эле? Согончок менен, согончоктун аркасында мына томуктун түйү бар, көбүнчө кургак калып кетет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам вайлун лил аъқаб деген. Ушул суу жетпей калган мейли согончокторго, Алла Тааланын каргышы болсун. Бактысыздык, буга дозоктун оту деген да. Ошон үчүн көбүнчө мынча жууп шашырып жүрүп кетип калат дагы. Мына жерде томуктун аркасы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир сахи риваяттарда келет, күндүн жарыгынан ушул жер жалтырап туруп калганда, бир сахабалар урушкан ошондо айткан ошолорго. Силер мыналарды суу жеткирип жүргүлө депчи. Көбүнчө ошого мынал жагына суу жетет дагы, башына кылар, бул жагына көңүл бурулбай калат да. Ошон үчүн бул жерде томукту дагы кошо арка үстүнөн бир экелүү көтөрүп туруп жууп коесуз. Макулбу? Манжаларды, путтун манжаларын мына баш бармак эмес, мына чыпалак менен мындай аралатасыз. Көрүнүп атабы? Мына оң бутту манжаларын мынакей сол мынандай чыпалак менен. Буга эгерде колуңуз жетип же ийил албай калсаңыз, анда бул жагынан деле. Бул жагынан деле. Макулбу? Бирок манжаларын аралатып коюш керек. Аралатыш керек. Андан кийин сол. Андан кийин 3 жолду колду жуйсуз, бүттү. Не кыласыз анан? Дуа. Мына ошо дуага келдик. Абу Даудтун жана Ибн Мажанын риваятында азыркы Юхсин деп айтылып атат. Вазада Абу Дауд. Абу Дауд шарифте дагы көбөйттү. Эмне дегенде? Сумма ярфа расаху иля сама. Кийин асманды карасын дейт мындай кылып. Кыбланы карайсыз дагы, кыбланы карап асманды бир карайсыз. Мейли? Анан айтасыз. Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу.
Макулбу? Бул Муслимдин риваятында асманды караганы жок болчу. Ал эми Абу Давудтун риваятында кошумча асманды караган болуп атат. Анан ке шахадат айтылсын депчи. Тирмизиде Абу Давуд шарифтегидей эле дагы кошумча мындай деген бар. Ушул шахадатты айткандан кийин Аллахума жаални минат таввабин ва жаални минал мутатаххирин деп коесуз. Ушул Тирмизиде ушул кошумчасы бар да. Түшүнүктүбү? Демек кыбланы карап туруп дарат алып бүткөндөн кийин ашаду ла илаха иллаллах. Голду мындан кереги жок. Ашаду ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах ва ашаду Мухаммадан абдуху ва расулу. Аллахума жаални минат таввабин ва жаални минал мутатаххирин. Бунун мааниси мындай: я Алла мени тооба кылуучулардан кылгын, жана тазалануучулардан кылгын деген тилек. Макулбу? Я. Жо дарат алып чыгып эле? Асманды карап. Анан квартирадан биринчи этажга чыгып, анан караган кереги жок. Ошол жерде балкондан эле карап ишти бүтүрөбүз да. Чындап ал эми 10-чы этажда болсо анан ылдыйга түш, анан асманды изде. Азыр смог каяктан табам деп анан. Я. Тамаша, бирок энсе каерден болсо ушул асманды көрүп койсоңуз да болот. Башыңдан бар. La ilahe illallah. Tabarani'nin rivayetinde gelet da koşumça Abu Said Hudri radıyallahu anhu'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etkan man tavadda kim tarat alıp daratın arkasına subhanakallahumma ve bihamdik aşhadu en la ilahe illa ente astaghfiruka ve atubu ileyk dese uşul zikriçe bir lentaga жазылат экен дагы печать басылып коюлат экен кыямат күнү ошол ачылат экен. Ага чейин ачылбайт экен. Айтқан кутиба фи раққин сумма жуила фи табиин фалам юксар ила йаумил қияма деген да. Андан кейін пайғамбарымызға бір салауат айтып қоясыз. Саллаллаху алейхи ва саллям. Аллахумма салли ала Мухаммад деп қоясыз. Себеп дегенде бұл сүннет бойынша әрбір дуадан кейін салауат айтып қойған жақсы. Сіз дуаның қабыл болушында. Абу Шейх риваят келтірген Ибн Масуд радиаллаху анхудан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: "Иза фарага ахадукум мин tahurihi" қачан бірөңөр тарат алып бүтсө, яғни фалякул айтсын эмне деп: "Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан абдуху ва расулу" деп, андан кейін "Ли солли алейя" мага салават айтсын деген жери бар да. Файда қала далика футихат лаху абвабур рахма. Ушундай айтса, ага райымдуулуктун эшиги ачылат деген. La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah. Demek tuğanlar, inşallah Құда қаласа Каусар суусунан, мынакей, Каусар сүрөсү кетет, Каусар суусунан иччүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын динине эч кандай өзүбүздүн тарабыбыздан кошумчалык оюбуз, пикирибизди кошпой, дин толугу менен. Экинчиси даратты толук алуу. Даратты сүннөткө ылайыктуу азыркындай алып, иншалла гуррул мухажжалин, кашка 4 путу 5 кашка болуп отурган пайгамбар ошо менен таанийын деп атпайбы? Аны бунун фазилеттери мынакей азыр сүннөт менен дарат алганда алхамдулилля үйрөнөйлү, үй бүлөбүзгө үйрөтөйлү, досторубузга үйрөтөйлү, аларга айтайлы, андан кийинки дуаны дагы. Кыбланы карап туруп эле, эң жакшысы кыбланы карап туруп, асманды карап, то есть ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу деп айтып, андан кийин Аллахумма жаални минат таввабин ва жаални минал мутатаххирин деп коебуз. Мейли? Эгерде кокус 3-чү дуаны айтып атсаң, мейли анда субханакаллахумма ва бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк деп койсоңуз деле болот да. Буну айтып турган болсоңузчу, кандай болгон чакта дагы андан кийин бир салават пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга салават депчи. Макулбу? Масы? Сүннет боюнча? Жок, мисалы дарат алдыңыз, болду. Ошо дараттын үстүнө масы кийиш керек. Чана дарат менен эмес. Дараты сыныкка болбойт, мейли? Алхамдулилля, мындай дарат алга бүткөндөн кийин жакшынакай масыны кийип алдыңыз, мейлиби? Сиз сапарга чыга элексиз. Масыны кийгенде сөзсүз мына томуктар жабылып туруш керек. Анан кийин азыр мисалы, эрте менен деп айтайын, мисалы, оңойраак болсун баарыбыз түшүнгөнгө. Саат бир 11-лерде ажатканага бардыңыз. Же уктап калдыңыз. Же болсо бир жак канчып кетти. Кандай болсун дарат сынды. Болду. Ошо 11-де сиз бутуңузду жууп кийген элеңизде, эми ошо 11-ден саналат да 1 сутка. Кийинки 11-ге чейинчи бутуңузду жуубай эле дарат алып,
üstüne butqa kelgende, кезек келгенде, мына 3 манжа менен тугандар. Şu 3 manjаны мындай кыласыздар. Мен мынаны үстүнө коюп көрсөтүп коеюн, мынакей. Маса ушу пут жак, мына пут жак бар го? Мындай кылып, кичине тартып коесуз. Үчөө тең тийсин. Башы менен мындай кылбагыла. Башы менен мындай тартпагыла масаны. Макулбу? Үчөөнү коесуз манжаны, кичине тартып коесуз. Бүттү. Капталынан артынан алдынан кылса деле боло берет. Бирок сүннөт масынын үстүнөн тартылат.